Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио угармандар, биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Сиздердин назарыңыздарга Элемент программасынын 17 июнь жума күндөгү чыгарылышын сунуштайбыз. Программаны Урмат Жээнбеков жана Гүлнур Усманбекова алып барабыз. Режиссеру Максат Мамуралиев жана бизди Facebook'ка чыгарып жаткан Бермет Камбарбекова. Демек, биздин эфирди радиодон гана укпастан Facebook баракчасынан онлайн видео трансляцияны көрсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Бүгүн биз Элемент программасында жашыл экономика, жашыл долбоорлор тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурууга энергия ресурстарды үнөмдөө тармагындагы инженер-адис Салават Сооронбаев катышууда. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор, пикирлер болсо, 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мына ушул номерлар аркылуу өзүңүздүн суроо, сунуш, пикирлерди калтырып активдүү катышыңыздар. Балким кызыктырган суроолоруңуз болсо берсеңиздер болот. Мына жашыл экономика деп акыркы 2-3 жылдын тегерегинде ушул багытта абдан талкуулар болуп келет, кеңири талкуулар, талкуу аянтчалары уюштурулуп келет. Биз канткенде жашыл экономиканын негизинде иш жүргүзөбүз, кантип ушул багытта артыкчылыктуу иштерди аткарып бир натыйжага жете алабыз деген пикирлер дайыма ортого салынып келет. Эми бул багытта адистерди биз дайыма чакырып, угуучуларга кызыктуу маек куруп берүүнүн аракетинде болобуз. Салават мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизге көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Мына акыркы жылдарда эле ушул өлкөдө дүйнө мамлекеттери менен катар эле Кыргызстанда дагы ушул жашыл экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын жогоруда мен да белгилеп өттүм. Бирок көпчүлүк эле жарандар жашыл экономика деген сөзгө бир анчейин маани деле бере бербегендей, ал эмне болду экен? Эми жашыл экономика, жашыл экология деген түшүнүктөр абдан бизге көп калыптанып калды. Негизи эле өзүңүз баягы адис катары түшүндүрүп берсеңиз, бул жашыл экономика деген эмне, анын алкагында кандай долбоорлор ишке ашырылышы керек, эмнеге көңүл бурушубуз керек дегендей. Саламатсыздарбы, да бир жолу рахмат суроңуздарга. Негизи жашыл экономика деген түшүнүк бул өзүңүздөр баалап кеткендей эле жакын арада эле биздин Кыргызстанда аябай эле популярдуу болуп, жалпы эле дүйнө жүзүндө айтылып келип атпайбы? Жашыл экономика негизи бул түшүнүк, бул энергияны, ресурстарды, жаратылышты сактоого багытталган баягы иш-чара болуп эсептелинет да. Себеби дегенде буга чейин биз баягы промышленный деп коет эмеспи, экономиканын арасында жашап, жалаң көп өндүрүштөр көбөйүп, жаратылышка зыяндуулук аябай көп болгондугуна байланыштуу ушул термин жашыл экономика деген азыркы учурда аябай эле популярдуу болуп, бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттердин арасында ушундай стратегиялык тараптан план катары коюлуп келатат да. Бул негизги максат жашыл экономикада мен баалап кеткендей эле, белгилеп кеткендей эле жанагы энергияларды үнөмдөө. Ушул биз жөнөкөй эле тил менен айтканда биз үйлөрүбүздү жылууласак, же болбосо ушул жалпы өндүрүштөрдөгү жабдуулардын баардыгын жаңылатуу, ошол өндүрүш жабдуулардын баардыгы жаратылышка зыян келтирбей турган, энергияны аз үнөмдөй турган, анан ошондой сыяктуу иштер аткарылган болсо, биз өзүбүздүн жаратылышка болгон салымыбызды ушул аткарып жаткан иштерибиз менен белгилүү болот да. Мына сиз ошо көп жылдардан бери энергияны үнөмдөө багытында иш алып барып келесиз. Анан биздин өлкөдө негизинен электр энергияны колдонобуз да. Анан бүгүнкү күндө ошо биздин жарандарыбыз энергияны кандай үнөмдөп жатышат? Сурамжылабыз бар болчу, ошону угуп алып, андан кийин уктуруубузду улантсак. Күндүзү керек эмес убакта өчүрүш керек. Колдон келсе баягы өзү өчүп кете турган приборлорду коюш керек. Баягы движение датчик деп коебу, ошондой коюпчу. Кечинде деле кыймылдаганда өзү күйүп ошондой. Үнөмдөсөң өзүң эле жакшы да, өзүңдүн капчыгыңа жакшы да. Сааты менен иштетип үнөмдөйбүз да. Мисалы үчүн тамак жасаганда гана иштетебиз. Чай кайнатканда иштетебиз, ата күнүкөдө бүт эле өчүрбөйбүз. Чын айтайын, электр энергия көп деле тиешем деле жок. Андайды деле ойлоп турмун. Мисалы, квартирада жашайм, постоянно ары бери өткөн эле ишти раз жакпайм. Мисалы, суу жылытам, аны деле керек учурда гана жагам, керексиз учурда заматта өчүрөм.
акча төлөгүм келбейт. Үнөмдөш керек өзү. Тура эле бул сөз. Үнөмдөш кандай кылып үнөмдөшүбүз керек? Биз эми баанда кээ бирлери баанда печкаларды, колго жасалган печкаларды сайып коюшат көбүнчө кыштын күнү. Кээ бирлерди карасаң, менин соседтерим сырттагы ишкеркисин деле жандырып жатышат да. Эмнеге андай билбейсиң. Ошо окшогондорду экономиш керек. Үнөмдөө ал өзүбүздөн эле да. Электр энергия билинбеген менен аз суммада болсо дагы аябай көп кетет го менимче. Үнөмдөгөн ал өзүбүздөн эле болот, оңой эле үнөмдөш. Экономиш керек бардык жактан. Бир эле электр бардык жагынан экономдоп үнөмдөсөк, ошончо жакшылыкка жетишебиз. Мынакей өзүңүз сурамжылоону уктуңуз, Салават мырза, анан биздин калктын өзгөчө Кыргызстандагы жашоочулардын ушул электр энергияны кантип үнөмдөйбүз деген түшүнүк тенденциясы кандай жолго коюлду, сиз адис катары айтсаңыз. Анткени бизде үнөмдөгүлө эми электр энергия менен сууну токтошубуз керек, токтогулда деп ушул тармактагы мамлекеттик органдар дайыма эскертип берип келет го. Анан кийин бул нерсени көбү түшүнгүсү дагы келбеген учурлар дагы жок эмес да. Бирок дагы башка өзүнүн пайдалуу жактары бар да электр энергияны үнөмдөөнүнчү. Анан ушул кандай пайдалуу жактары бар, биздин элдин ушул электр энергияны үнөмдөө боюнча пикири кандай? Негизи азыр кардарлар баалап белгилеп кетишпеди. Бул жерде эң эле негизги электр энергиядан тышкары бул отун көмүр. Ошо үйлөрдү жылытууда, ошолорду да үнөмдөө. Негизги электр энергия, туура айтып атасыздар, бүгүнкү күндө эң эле негизгиси жана жарыктандыруу. Үйлөрдө кардар баалап кеткенде жанагы датчик движенияга коюлган ушундай сенсорный датчиктерди көчө тарапка коюлса, убактысы эртеден кечке чейин, кеч киргенден таң атканга чейин эле күйө бербестен, жанында киши жакындап калганда күйүп, киши кайра ошол датчиктен алыстап кеткенде кайра өчүп калгандай кылып, бул бир үнөмдөөнүн бир багыты. Экинчи жагы болсо, ошол эле биз үйүбүздө жана лампа Ильича деп коет эмеспи, лампа накаливания. Ошондой лампаларды бүгүнкү күндө заманбап лампочкаларга алмаштыруу, жана энергия үнөмдүү лампочкаларга алмаштырсак, мисалы үчүн азыркы учурда ошо электр лампочкалардын кубаттуулугу 5 ваттан баштап 15-18 ваттка 20 ваттка чейин болот да. Алардын жарыктандыруусу жана 100 ваттык, 150 ваттык лампочкага барабар болуп эсептелинет. Баасы сөзсүз түрдө бул жерде кымбат, бул биринчи учурда. Бирок актоо жагын айта турган болсок, бул актап бере турган иш чара болуп эсептелинет. Ошондой жарыктандырууларды аларды да колдонсок. Анан үйдү жылытуунун негизинде начар мештерди орнотуп алган учурлар болушат. Ошо биз адис катары мисалы үчүн ар кандай долбоорлордо иштейбиз да. Ошол энергияны үнөмдөө тармагында мисалы үчүн Перетта деген долбоор бар. Бул Перетта долбоору жанагындай хорека же болбосо ресторан, отель, гостиница, андан тышкары жеке үй кардарларына деле мындай консультативдүү түрдө биз иштерди алып барабыз да. Ошол жерден эгерде азыр жашыл экономикага кайрыла турган болсок, азыркы учурда мисалы үчүн Кыргызстандын экономикасында бир тармагы өнүктүрүү бул туризм болуп эсептелинет. Ошол туризмге болгон биздин багытыбыз баягы консультативдүү түрдө айта турганыбыз ишкерлерге үнөмдөй турган иш чараларды бекер долбоордун негизинде ошо консультативдүү түрдө жардамыбызды айтып беребиз да. Салават мырза, азыр бизде жарнамалык тыныгы бар экен, андан кийин темабызды кенен уланталы. Биринчи радионун жарнама кызматы. Акчаңызды банктарда сактаңыз. Депозиттерди коргоо боюнча мамлекеттик агенттик калктын жана ишкерлердин каалаган банкта, каалаган валютадагы аманаттарын пайызы менен кошо 200 000 сомго чейин кайтарып берүүгө кепилдик берет. Депозиттерди коргоо агенттиги. Банктардагы аманатыңыздын сактыгынын кепилдиги. Айылбанк аракетке берекет кредиттик депозиттик продуктусун сунуштайт. Ыймылсыз мүлк сатып алам же жаңы иш баштайм деген ойлогонуңузду жүзөгө ашырууга каражатыңыз жетпей жатабы? Анда биз менен кыялыңызды орундатыңыз. Бул продукт айыл чарбадан тартып, соода өндүрүшүнө жана кайра иштетүүгө чейинки бардык ишти каржылоого багытталган. Депозиттик мөөнөтү 12, 24 жана 36 ай. Айылбанк сизди күтөт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
Айыл банкта жеке жактар үчүн депозиттер боюнча акция уланууда. 2022 жылдын 30 июнуна чейин сизде кенч жана керемет депозиттери боюнча жогорулатылган ставка менен депозит ачуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Айыл банк менен депозит ачып, капиталыңызды көбөйтүңүз. Толук маалымат AB Чекит KG сайтында. Улуттук банктын 048 лицензиясы. Биринчи радионун жарнама кызматынын номери 39 15 80. Биринчи радионун элемент программасын угуп жатасыздар. Урматтуу радио окуучулар, сааттын жебеси 13 саат 11 мүнөттү көрсөтүп турат. Биздин талкууга, темага сиз да кошулсаңыз болот. Бүгүн биз жашыл экономика, электр энергияны үнөмдөө деген эмне, жашыл экономиканын канча багыты бар, ушул жөнүндө тема кылып жатабыз. Сиздин суроолоруңуздарды, сунуштарыңыздарды биз телефон чалуу аркылуу кабыл алабыз. 0312 39 21 90 же уюлдук телефон аркылуу 0502 39 21 90 номуруна байланышыңыздар жана Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан эфирди көрсөңүздөр болот. Жогоруда Салават мырза өзүңүз белгилеп ушул багыттарын айтып өттүңүз эле. Электр энергиянын үнөмдөөдөн тышкары жашыл экономикада туризм багыты жөнүндө айттыңыз. Дагы кандай багыттар бар? Мына ошол белгилеп өттүңүзбү, Перета долбоор, ошол жашыл долбоор боюнча. Негизи бул кандай долбоорун алганда кандай иштер аткарылып жатат? Негизи бул Перета долбоору айта кетсек, ушул ресторан, отель, ушу туризм тармагында иштеген ишканаларга, жеке ишканаларга биз ушу консультативдүү түрдө жардамыбызды көргөзөбүз да. Перетада мисалы үчүн айта кетсек, бизде Кыргызстан боюнча консультативдүү борборлор бар. Биздин консультант адистерибиз бар. Алардын саны бүгүнкү күндө 10 консультанттарыбыз бар. Бул бардык өрөөндөрдө жайгашкан. Таласта, мисалы үчүн Бишкек шаарында, Чолпон Ата, Ысык-Көлдө, Каракол шаарында, анан Тоң районунда, анан Жалал Абад, Ош, Баткен, ушундай сыяктуу биздин чоң-чоң баягы шаарларыбызда ошо консультанттарыбыз бар. Ошол консультанттар аркылуу бүгүнкү күндө биз долбоордун негизинде, Перета долбоордун негизинде, мисалы үчүн жеке иш жанагындай каналар менен чогуу, гостиница, ресторандар менен бүгүнкү күндө бир 100гө жакын меморандум түзгөнбүз. Ушул меморандумдун негизинде биз адистер ошолорго консультативдүү түрдө жардамыбызды, билген тажрыйбабызды, кандай энергияны үнөмдөш керек. Өзүңүздөр билгендей, бул жашыл экономиканын булагы, бул туризмде дагы, туристтер Кыргызстанга келгенде дагы, экологиялык жактан дагы мааниге дагы көп көңүл бурушат экен да. Канчалык баягы ошол эле гостиницаны айта кетсек, канчалык жылуу болот кышкы мезгилде, кандай иш-чаралар аткарылган деген сыяктуу ушу баягы алардын да көз караштары да болот экен да. Ошого да биз даяр болушубуз үчүн биз ушундай туризм тармагындагы тармактарга ушундай консультативдүү кызматтарды аткарабыз да. Эң эле негизгиси бул энергияны үнөмдөөдө, мисалы үчүн бул жашыл экономикага эгерде айта турган болсок, ошол эле ишканалар бүгүнкү күндө энергияны кантип үнөмдөштүн дагы жолдорун кээ бирөө билет, кээ бирөө биле албайт. Ошондуктан биз Перетанын ушу долбоордун негизинде жандай энергоаудит деген ушундай биздин тармагыбыз бар. Ошол бир мисалы үчүн чакан гостиницаны толугу менен изилдеп, энергия жагынан кайсыл жеринен канча кубаттуулук жактан жоготуулар болуп атат, энергия тобунан кандай жылытуу жагынан мындай көйгөйлүү маселелери бар деген сыяктуу ушундай иш-чаралардын баардыгын биз изилдеп, аларга отчеттун негизинде сунуштарыбыздын баардыгын эсебинин негизинде чыгарып беребиз. Канча учурда актоо мөөнөтү болот, кандай иш-чараларды аткарсаңыздар, кандай жакшы энергия үнөмдөй турчу иш-чараларга ошо результат деп коет эмеспи, жыйынтыкка келесиздер деп, ошонун баардыгын аларга консультативдүү түрдө айтып бере алабыз. Ошондой эле белгилей кетсек, мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз ушу 800дөн ашык жанагындай чакан ишканаларды ошо иштешип, аларга ушундай консультативдүү түрдө жардамдарды бердик да. Негизги биздин баягы максатыбыз ушул үнөмдөө жагынан чоң жардамдарды берсек, ошол эле бизнес тармагында эмес, жалпы эле ушу бизде жарандардын баардыгын баягы осведомленность деп коет эмеспи,
кыргызчасы билүүсү кабардар кылып маалыматтарыбызды ушу таратсак деген ойдун негизинде ушу Перетте долбоору да бүгүнкү күндө иштеп келатат. Негизи айтсаңыз ушул энергияны үнөмдөөдө кандай жашыл технологияларды колдонуу зарыл? Мисалы үчүн азыркы учурда жөнөкөй эле азыр жай мезгили. Ушул жай мезгилинде үйдүн сырты, ошол эле имараттын сырты деп коелу, жанагындай ресторан, отель же болбосо жеке үй тармагы болбосун, сырты жакшы жылууланбаган үй болсо, бул жайында дагы сырттагы жылуулукту дубалдын бети өзүнө кабыл алат дагы үйдүн ичи жылуу болот да. Анан тез жылып, үйдүн ичи ысып, жанагындай комфорттуу температура жок болгондугуна байланыштуу биз көпчүлүк учурда кондиционерлерди коюп алабыз. Анан кондиционер менен биз муздатып, ошол отурган бөлмөбүздү салкындатып алабыз да. Ошол эле кондиционер мисалы үчүн бул ушул жашыл технологиянын ичине кирип калат да. Ал кондиционердин мисалы үчүн иштете турган кубаттуулугу 1 киловатт электроэнергияны талап кылса, ошол эле 3 киловаттан 4 киловаттка чейинки жылуулукту же болбосо тиги муздата турган көлөмдөгү бизге тиешелүү эмени результатты берет да. Же болбосо ушуну эле кайра айландырып келе турган болсок, ушу жылытуу системасына кышында жана тепловой насос деп коебуз. Ошол эле көмүр меш менен иштей турган мештерди орнотпостон ушундай тепловой насос деп коебуз. Ошолорду орнотсок, ал кышында 1 киловатт электроэнергиянын ордуна 3-4 киловаттка чейин жылуулукту чыгарып бере алат. Бул бир жагы. Экинчи жагы мисалы үчүн калыбына келүү энергиянын булактары деп коебуз го, жанагындай возобновляемый источники энергии деп. Бул өзүңүздөр билгендей Кыргызстан күн энергиясына бай. Ошол эле тиги бизде 365 күн болсо ошонун эле жок дегенде 200дөн ашык күнүбүз биздики күн тийип турат. Ошондо биз күн энергиясы менен деле ысык сууну жылыта турган системаны чатырдын үстүнө коюп алсак, ушул ысык суу менен иштей турган күн коллектору деп коет. Ошол коллекторлорду мисалы үчүн пансионаттарда бассейндер иштейт, аларды кышкы мезгилде ошол сууну ысытып ала тургандай кылып орнотуп алсак, же болбосо жеке ошол эле пансионаттардын жеке ишкерлердин, чакан ишкерлердин тиги гостиницаларында Аристон суу жылыткычтын ордуна ошо күн ысыта турган жылыткыч системасын коюп алсак, коллекторлорун, бул баягы күндөн алынган бекер энергия болуп эсептелинет да. Ошондо жылытууну дагы биз бекер алып калабыз. Жана күн батареясы жөнүндө сөз болуп атабы? Бул коллектор деген түшүнүк, бул баягы ысык сууну бере турган нерсе. Күн батареясы бул күн панели деп коет. Күн панели менен дагы биз ушул күндөн алган күндөн алган нурду электроэнергияга айландырып туруп, анан иштетип, анан бизге керектүү электр тогун чыгарып өндүрүп алсак болот. Бул дагы өзүнчө экинчи тармак, то есть ошол эле тиги күн жагынан ала турган болсок, ошол эки тармакты алсак, ошо сууну ысытып алсак, анан электр тогун ала турган тармагын айта турган болсок, ушундай чараларды биз мүмкүнчүлүктөрдү баягы кардарларга баардыгын түшүндүрүп беребиз. Салават мырза, буга чейин эми бир болжолдуу түрдө 10 жыл мурда ошол жана мен айтып аткан күн батарейкасын колдонгондор, мисалы тоодо чабандар абдан көп колдончу да, электроэнергия менен камсыз болбогон жерлерчи. Анан сиз айтып атасыз азыр күн коллектору деп айтып атасыз, ушул сыяктуу бир мындай табигый күндүн нурунан ала турган электроэнергиябы, жылытуучу, суу берүүчүбү, ушундай жаңы технологиялардын кайсынысы дагы бизге келип жатат? Мисалы ошол эле күн батареясын билсек, эми күн коллекторун билсек, буга катарлаш эле дагы технологиялар бар да. Шамал энергиясы деген. Бул өнүккөн өлкөлөрдө эбак эле колдонулуп, тажрыйбадан өткөн да, бизге болсо улам жыл өткөн сайын келип аны колдонуп, мындай үнөмдүү, пайдалуу жактарын пайдаланууну өздөштүрүп атабыз да. Негизи туура айтасыздар. Бул күн энергиясын биз мурунтан эле пайдаланып келгенбиз. Бирок тилекке каршы бул технология дегенибиз ушул жабдуулардын өзү кымбат баага келип турчу да. Ошон үчүн кардарлардын көбүнүн мүмкүнчүлүгү аз болгондугуна байланыштуу көп колдонулган эмес. Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда уже мындайча айтканда күн батареялары менен иштеген жеке ишкерлер бар. Алар соода түйүндөрү бүгүнкү күндө уже Бишкек шаарында көп.
ошол эле күн нурунан жылытуу системасын иштете турган коллекторлор саткан дагы жеке ишкерлер бар. Алар дагы баасын эгерде айта турган болсом 1 киловатт электр энергияны ала турган жанагындай электр тогун күн панели менен ала турган система бүгүнкү күндө $1,5 миң баасын түзөт. Эгерде чакан ишканага биз эгерде сунуштай турган болсок, биз 3 киловаттан жогору ошондой күн системасын орнотсок деген баягы кеңештерибизди айтабыз да. Себеп дегенде ал жерде жарыктандыруу деген болот. Андан тышкары ошол жакта иштей турган жандай бытовой техника деп коебузго, ошолорду иштей турган, камсыздай турган холодильниктерди дайыма иштей турган мөмө жемиштердин бузулушуна тоскоол болбой турган ушундай электр тогу менен камсыздай турган системаны да биз ошол сунуштайбыз да. Анан жанагы Аристон күн жылыткыч электр тогунан эмес, сеттен ала турган токтон эмес, а ошо бекер күндүн энергиясын ала турган жанагындай күн коллекторлорун койсо деген кеңештерибизди айтабыз да. Андан тышкары эми өзүңүздөргө белгилүү, ошо сиз айтып кеткендей эле шамал энергиясы. Ошол эле шамал энергиясы эми бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда дагы курулуу максаттары дагы өтө эле чоң. Андай да долбоорлор да иштетилип жатат. Кудай буюрса биздин баягы оюбузда жакын арада да бизде ошондой энергиянын булактары да көбөйө баштайт. Биздин угуучубуз мындай сурооосун узатыптыр. Саламатсыңарбы? Абдан кызыктуу маек болуп атат. Салават айтып өтсөңүз, чакан гэстерди куруунун маанилүүлүгү канча? Эми чакан гэс кандай деп сурооосун узатыптыр. Чакан гэс боюнча эгерде айта турган болсок, эми бул дагы гидроэнергетиканын да бир булагы да. Ал чакан гэстер дагы бүгүнкү күндө аябай эле биздин мамлекеттин эле деңгээлинде көп колдоо жүргүзүлүп атат. Ошондой эле чакан гэстер орнотулуп атышат. Андан чыккан электр энергияны кардарлар пайдаланып, биз аган толугу менен кошулабыз. Болсо кем дейбиз, бирок ошону менен бирге жанагындай күн энергиясы менен иштете турган системаларды көбүрөөк колдонсок. Себеби дегенде бул баягы бекер энергия. Суу ресурстары өзүңүздөргө белгилүү, бул бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе. Чакан гэс мисалы үчүн бардык эле жерлерге орнотула бербейт. Анын дагы техникалык жактан өзүнүн долбоорлору болот, ал баягы өтпөйт деген жерлер болот. Ошого жараша баягы долбоор негизинде коюлат да. Күн энергиясы менен биз каалаган жерибизге коюп алсак болот. Мисалы үчүн өтө чоң мегаваттка чейинки азыркы күндө мамлекеттин долбоорлорду ишке аша турган болуп атпайбы? Мисалы үчүн Ысык-Көлдө да орнотулган атышат. Ошол энергетика жагынан биз аз камсыз боло тургандай кылып, туруктуу болуш үчүн. Анан жеке кардарлар, чакан ишкерлери үчүн мен мисалы үчүн айтат элем, ушул күн энергиясын колдонуу мисалдарын биз көбүрөөк айта кетсек, аларга бул өтө эле баягы туура багыт деп ойлойм. Себеби дегенде алар үчүн жеке чакан гэс өздөрүнө коюу мүмкүнчүлүгү болбойт. Себеби дегенде ал дагы каражат жагынан алганда бул өтө эле кымбат нерсе. Мисалы күн энергиясын максималдуу колдонуу канча кубаттуулукта колдонсок болот? Мисалы ошол эле өндүрүш ишканасы ошол күн энергиясы аркылуу өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө алабы? Чакан ишкана болсо ишкананы жүргүзүүгө болот. Себеби дегенде күн энергияны мисалы үчүн мен айтып кеткендей 3 киловаттан ошо канча киловаттка чейинки кубаттуулук керек болсо ошого чейин албай өркүндөтүп чоңойтуп алса болот. Ал үчүн бул күн панелдери ошол эле чатырдын үстүнө коюлат. Эгерде ошол эле ишкананын өзүндө территориясы деп коет эмеспи, ошонусу кененирээк болсо ошол жерге орнотуп алса, канчалык көбүрөөк панелдер орнотулган болсо ошончолук кубаттуулугу жогору күндүн нурун иштетип алууга мүмкүнчүлүгү болот да. Негизи сиздерде маалымат болсо керек, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда ушул жашыл технологияларды, күн панелдерин, күн коллекторлорун, жарандардын колдонуусу кандай болуп калды азыр? Бүгүнкү күндө өсүү бар. Себеби дегенде өзүңүздөргө белгилүү, мисалы үчүн жакын эле арада бизде Кыргызстанда свет өчүп калып, көпчүлүк кардар жеке ишканалар же болбосо үй тиричилигинде иштегендер деле бир суткага чейин свети жок болуп калбадыбы? Ошондон кийинки сурамжылоолор өтө эле көп болуп калды. Себеп дегенде бул күн энергиясы менен пайдалана турган технология бул өзүн өзү көз карандысыз
боло тургандыгын белгилейт да. Себеби дегенде бул күндөн алына турган энергия, ал өзүнчө өзүнүн мекемесине же болбосо ушул эле гостиницага, үйүнө, турак жайга кое турган болсо, свет өчүп калган учурда бул өзүнүн аккумулятору болот. Ошол аккумуляторго топтолгон энергияны кечки убакта свет өчүп калабы же күндүз болобу, ошону кайра өндүрүп сиздерге керектүү электр энергияны бере алат да. Бул көз карандысыздык. Ошого бүгүнкү күндө кардарлардын мүмкүнчүлүгү дагы бар, чоңоюп калды, суроо талаптары дагы өсүп жогорулап атат. Ошону менен бирге жанагындай сатуу түйүндөрүндөгү биздин жанагындай поставщик деп коет эмеспи, жеке ишкерлер дагы ошондой технологияны бүгүнкү күндө жайылтууга да чоң аракет салымдарын салып атышат. Негизи ушул кандай энергия болбосун аны үнөмдөө үчүн баягы имараттарды, үйлөрдү жылуулоо зарыл экендигин жогоруда белгилеп өтпөдүңүзбү? Негизи ушул үйлөрдү, имараттарды жылуулоо менен биз чыгымдарды канча пайызга негизи кыскарта алабыз? Эгерде толугу менен айта турган болсок, комплекстүү түрдө иш чараларды аткарсак, мисалы үчүн ошол имаратты сыртынан жылууласак, электр тогун, жарыктандыруу системаларын энергия үнөмдүү багытка алып барсак, жылытуу системаларынын баардыгын азыркы учурда заманбап жашыл технологияга туура келген жабдуулардын баарын орното турган болсок, биздин статистика боюнча бүгүнкү күндө 50%дан жогору үнөмдөөгө алып келүү мүмкүнчүлүгү бар да. Эгерде буга чейин мисалы үчүн 10 000 сомдон 20 000 сомго чейин төлөп жаткан жеке ишкерлер бар жылытуу системасына кышкы мезгилде, алардын жанагындай айтып кеткен тепловой насос сыяктуу ушундай жабдууларын орнотуп алып, кышкысын жылытуу системасын жакшы иштеткендигине булар 50%га чейин үнөмдөө алып келген да. Ошондой эле электр тогундагы үнөмдөөдө жанагы жарыктандыруу системасы жөн эле дегенде лампочкаларды үнөмдүү лампочкаларга алмаштырганда да бул да чоң үнөмдөөгө алып келет. Ошону менен бирге комплекстүү түрдө алсак 50%дан жогору результатка жетебиз да. Негизи ушу энергияны үнөмдөө боюнча буга чейин баягы КРСФ деген да долбоор иштеп жатпадыбы? Анын алкагында ушу жарандарга тиешелүү жардамдардын көрсөтүлүшү менен мынча көлөмдө электр энергия Кыргызстанда үнөмдөлдү деген дагы бир жыйынтыктарды чыгарчыңыздар эле да. Анан бүгүнкү күнгө чейин көп эле жыл болуп калды. Канча пайызга биз ушу үнөмдөй алдык электр энергияны? Мисалы үчүн КРСФ долбоорун айта турган болсок, бүгүнкү күндө ошол КРСФ долбоорунда 3300дөн ашык долбоорлор колдоодон өткөн да. Бул долбоордо эң эле негизгиси электр энергиянын булактарын жакшы үнөмдөй турган чараларды аткаргандыгына ошол долбоордун жыйынтыгы менен айтканда 184 мегаватт жылына чейинки энергияны үнөмдөп алуу мүмкүнчүлүгүнө чейин жетишкен да. Ошол эле азыркы айтып аткан жашыл экономика деп атабыз, ошол жаратылышка зыяндуулугубузду азайтуунун баягы бир багыты бул СО2 деп коет, көмүр кычкыл газын азайтуу. Ошол КРСФ долбоору менен ушул 3000ден ашык долбоор колдоодон өткөндөн ошонун жыйынтыгында биз 66 000 тоннага чейинки, даже 66 000ден жогору ошол СО2 жана көмүр кычкыл газынын зыяндуулугун азайтып алдык бүгүнкү күндө. Ал эгерде мындайча айта турган болсок, 267 000 автотранспорт деп коет эмеспи? Ошолордун иштетип, ошондон чыккан зыяндуулук затын биз ошол 3000ден ашык турак жайларды жана бизнес чөйрөлөрүн үнөмдөөгө алып келген жыйынтыгында ошол зыяндуулукту азайтып алдык. Дагы айта турган болсок, ушул эле Бишкек шаарынан Ысык көлгө бара турган автотранспорттун чыгара турган жанагындай зыяндуулук затын 20%-на чейин Кыргызстандын баягы жалпы өлчөмү 1 миллиондон ашык машина болсо, ошонун бир 20%ы ошо Ысык көлгө барып кайра келе турган 1000 километрге чейинки 227 000 машинанын баягы чыккан газын биз бүгүнкү күндө үнөмдөп алдык деп айтсак болот. Андан тышкары ошол эле долбоордун негизинде суу ресурстарын үнөмдөө деген дагы бир багытында ошол сууларды кайра тазалап
очистной сооружение деп коебуз, саркынды сууларды. Ал дагы бүгүнкү күндө өтө эле көйгөйлүү маселе. Ошол эле ресторан, отель жана башка тармактарда ошондой иштерди да аткарып жатышат. Салават мырза, бизде радио угуучубуз бар экен, суроосун угуп коелу, анан уланталы. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен бул келген конокко мен жаңылып ошолуп калдым. Анан менде 2 суроо бар да. Биринчи суроосу, силер ушуну жасап атканыңарга аябай жакшы нерсе, бул колго аларлык, мындай бир сүйнөрлүк окат. Анан ошо силердин жанагы солнечный панелиңерди жөнөкөй адамдар пайдаланууга мүмкүнчүлүгү болобу? Силерде арзаныраак барбы дегеним биринчи суроом. Экинчи суроом болсо, жакын арада эле мен уктум элем, ошо көлдүн кайсы бир айылдарына бир ушундай солнечный панелди коюп турсуңар. Анан ошол күндүн немеси панелдери ошол айылдарга кандай жардам берет элине? Ошол 2 суроомго жооп берип койсоңуз. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз сурооңуз үчүн. Дагы суроолор болсо чалыңыздар 39 21 90 0502 39 21 90. Салават мырза, жооп берип кетесизби? Күн панелдери жөнүндө сөз бар. Ооба, күн панелдерин айта турган болсок, эжеке укпай калды окшойт. Эң башында мен айтып кеткендей, бүгүнкү күндө 1 киловатт электр энергиясын алуу күн панелин эгерде орното турган болсок, анын баасы $1,500 тегерегинде болуп эсептелинет да. Ошол эле мисалы үчүн эжеке өзүнүн үйүнө керектүү кубаттуулук айта турган болсок, бир 5 киловатт электр энергияга муктаж болсо же 10 киловаттка чейин муктаж болсо, демек ар бир киловаттын ошол $1,500 көбөйтүп коюу керек. 3 киловатт дей турган болсок, бул $4,500дан $5,000 чейин. Анын ичине эмне кирет? Бул жеринде айта кетишибиз керек, бул жалгыз эле панелдин өзү эмес. Анын ичинде ошол панелден баягы күндүн энергиясынан алып, анан кайра иштетип, ошол эле үйдүн ичине бере турган жана 220 вольтко ваттка айландырып бере турган жана инвертер системасы болот. Ошол негизги күн панелинин мээси болуп эсептелинет да. Ошол система ошол баягы күн панелинен алып, жанагы кайра эле айтып кеткендей, баягы свет өчүп калгандан кийин аккумулятор, ошол аккумуляторго топтоп бере турган энергияны ошол баардыгы ошонун ичинде болот. Свет өчүп калган учурда ошол инвертер аккумулятордон электр энергиясын алып, керектүү лампочкаларга же болбосо жанагындай холодильниктерге иштетүүгө мүмкүнчүлүгүн түзөт. Күн тийип турган убакта аккумулятор иштебейт дагы, ал толук менен заряддала берет дагы, анан күндүн энергиясынан бекер электр тогун айландырып иштетип берип турат. Бул инвертердин дагы 2 түрү болот. Бул жөнөкөй жана сетевой инвертер деп коет. Бул 3 киловаттка чейинки жөн эле токтон свет өчүп калса, бул аккумулятордон алып иштеп берет дагы, андан баягы ток менен аралаштырып бере албай калат. Жана гибридный деген системасы бар. Бул баягы 3 киловатт электр энергиясына чейин иштей турган аккумулятордон алган токту алат дагы. Анан эжеке эгерде 5 киловаттка чейин токту иштете турган болсо, 2 киловатты бул жандай түз эле сеттен алып 5 киловаттка чейин айландырып бере алат. Мисалы, кээ бир үйлөрдө жеке ишкана ачып алгандар бар эмеспи, биздин жарандарыбызчы? Жанагы өндүрүш ишканасы, тигиби, цехиби, айтор жеке чакан ишкерлик менен алектенгендер үчүн канча киловатт керектелет? Ал эми жөн гана мындай жай турмушта эч бир ишканасы жок, жөн эле үй бүлө үчүн канча киловаттагы күн панели керек болот? Жеке үй тармагын айта турган болсок, бул 3 киловаттан жогору деп айтсак болот. Себеби дегенде мен азыр баалап кеткендей эле, ушул инвертер бул эң негизги маселени, эң негизгисин түзөт да. Бул инвертер гибридный система дегенибиз, баягы 3 киловаттка чейинки энергияны бул аккумулятордон жолсо күн панелинен алат дагы, андан ашык электр тогун иштетсе, ал баягы сеттен алат. Ошондо бул 3 киловаттан жогорку болушу керек да. Анан сиз айтып кеткендей, жана чакан ишканаларга, жана тигүү цехтерине деп атпайсызбы? Алардын ичинде иштете турган жанагындай тигүү машиналары, үтүктөөчү өзүнчө отделдер болот. Же болбосо жанагындай тиги ткандарды кесе турган жабдуулары бар да, алардын кубаттуулугу өтө чоң. Ал тигүү цехтерине биз сунуштайбыз, мисалы үчүн эң керектүү. Эмнеге керек? Биринчиден бул жарыктандыруу системасы, анан мүмкүн тиги машиналарды иштей тургандай. Ошого керектүү кубаттуулугу канча болсо, ошого жараша күн панелдерин орнотуп алса болот.
баягы свет өчүп турганда жанагындай өндүрүш алардыкы толугу менен токтоп калбастан ошол учурда свет күйгөнгө чейинки иштеп бере турган мүмкүнчүлүгүн камсыз кыла тургандай баягы киловаттка ошолчо көлөмдөгү киловаттын орнотуп алса болот да. Угарманыбыз дагы бир нерсени сурап өтпөдүбү? Ушул күн панелдерин бир кандайдыр бир жеңилдик мененби алууга мүмкүнбү деп сурап атат да. Бир долбоор аркылуу. Негизи күн панелдерин ооба жана сиз кайталап кетпедиңиз, айтып кетпедиңиз, баалап белгилеп кетпедиңизби Кирсев долбоору депчи. Ошондой сыяктуу Кирсев долбоору баягы банк аркылуу насыя катары баягы колдоо мүмкүнчүлүктөрүн көргөзөт да. Ошол жерде эле бул жерде кардарлар кайрылганда жанагындай кайтарылып бере турган гранттык өлчөмү болот. Эгерде мисалы үчүн 100 000 сомго чейин бир ушундай күн панелин ала турган болсо, баягы $1,500 же $3,000 панелди алып орното турган болсо, ошонун 20%-на чейин баягы кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү болот. Бирок бул насыя катары болуп эсептелинет да. Андан тышкары эми айтып кеткендей Перетта долбоору ушул жерде биз адистер катары болгон өзүбүздүн кеңештерибизди айтып беребиз. Эгерде түздөн түз суроолор болсо бизге кайрылсаңыздар да болот. Перетта долбооруна, Перетта Check It KG биздин ошо сайттарыбыз бар. Ошол жерге кайрылып, ошол жактан телефон номерлорубузду алып, анан бизге байланышса, биз толугу менен билген маалыматтарыбыздын баарын айтып бере алабыз. Негизи эле айтсаңыз, бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда азыр баягы курулуш иштери активдүү жүрүп жатпайбы? Анан ошол эле учурда баягы туризм менен алектенген ишкерлер дагы азыр иштеп жатышат да. Жалпы эле ишкерлерге, жарандарга ошол электр энергияны үнөмдөө боюнча кандай кеп кеңешиңиз бар? Бүгүнкү күндө эми көп кабаттуу үйлөрдө курулууда долбоорлор иштетилет. Ал долбоордун негизинде бизде бүгүнкү күндө закон бар. Ошол закон негизинде дубалдын калыңдыгы 10 сантиметрден кем эмес жылуулук материалдар менен курулушу керек. Энергияны үнөмдөй турган иш-чараларын баягы колдоно тургандай туура багыттагы долбоорлорду колдоп, анан азыркы күндө ишкерлер салып жатышат да. Бизге кайрылган учурда биз ошол долбоорду кандай жакшы дагы кошумча үнөмдөй турган иш-чараларга алып келчү ыкмалардын баардыгын да айтып түшүндүрүп бере алабыз. Ошонун эле негизинде биз ошо күн энергиясын дагы андан тышкары жана заманбап азыркы күндөгү жашыл энергияга, экономикага тиешеси бар жанагындай тепловой насос деп коебуз, кондиционер сыяктуу, анан жакшы сертификаты бар, тастыкталган жабдуулардын баардыгын сунуштап бере алабыз да. Сизге рахмат, Салават мырза, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн дагы бир программаны алкаганда сиздерге бир кандайдыр бир пайдалуу кеңештерди бере алдык деген ишеничибиз чоң. Анткени биз электр энергияны эле эмес, жалпы эле ресурстарды үнөмдөөгө үйрөнүшүбүз керек, бул нерсеге көнүшүбүз керек. Анткени биздин ата-бабалар деле ысырапкорчулук деген нерсени дагы дайыма эскертип келген. Андыктан үнөмдөө деген түшүнүктү дайыма өзүбүздүн жашообузга калыптандырсак деген ойдобуз. Бүгүнкү элемент программасында жашыл экономика, энергияны үнөмдөө темасында сөз кылдык. Бүгүнкү коногубуз энергия ресурстарды үнөмдөө тармагындагы инженер адис Салават Соромбаев катышты. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Ал эми Биринчи радионун Facebook баракчасынан Бермет Камбарбекова чагылдырды. Саламатта болуңуздар.